Немис тилиндеги дох деген сөздү немистер кайсыл учурда колдонушат? Бүгүн ушуну карап көрөбүз. Менде 2 айдан бери окуп жаткан бир окуучу кызым окуун башталганда сураган: "Эжеке, немистер дох деген сөздү өтө көп колдонот экен. Бирок кайсыл учурда кантип мааниде колдонгондугуну мен түшүнбөй калып жатам. Түшүндүрүп бериңиз" деди. Дох деген сөздү немистер 2 вариантын өтө көп колдонушат. Биринчиси, мисалы, сиздин кандайдыр бир проблемаңыз болсо, бирөөдөн совет сурасаңыз, мисалы, мен ооруп жатам десе, врачка бар десе, geh zum Arzt болот. Врачка бар да дейт, врачка бар да десең, geh doch zum Arzt дейсиз. Же сиз айтасыз, ich bin müde, ich will nicht arbeiten. Мен чарчап жатам, иштегим келбей жатат десең, отпуска ал десең, nimm Urlaub болот. Анан отпуска ал дагында десең, nimm doch Urlaub болот. Эми сиз да которуп көрүңүзчү. Мисалы, schlafen уктоо, укта да десеңиз кандай болот экен? Же болбосо, келүү, kommen, кел да десең кандай болот?